Биз эскилердин коррупциясын улантпай эле кетип баратабыз дей турган болсоңуз, мен ушунча элдин астында, коомчулуктун астында сизди түз эфирге чакырам. Ишенген специалисттериңиз менен каалаган аристерди алып келип, бизге түз эфирге дебатка чыгыңыз. Жол ушунdur, жолдон кыдырбосмошобор. Бул жакта жоюлган парковканы сиз кайра жандандырып байкадыңыз да? Урматтуу Эмил Мырзакулович, мен атым Улукбек. Биздин биринчи өтүнүчүбүз ушул шаар башчылары, облус жетекчилери, президентибиз эл менен жолугуп, маселесин уктула, убакыт бөлгүлө деген миссия менен ушундай кылдым. Мен сизден өтүнөм, ушул жактагы ар бир кишинин суроосун укканга, аяк чейин отурууга суранабыз, маселесин угуңуз. Ар бирин жазып алыңыз, анткени ар бири сизге жолугуш бул илтина забы. Мэриядагы жолдогу тосмо эч качан бул карапайым элди киргизбейт. Ошон үчүн бир келдиңиз, бул жактан аягына чейин ар биринин суроосун угууну мен сизден өтүнөм. Бул биринчиси. Экинчиси, урматтуу Эмил мырза, сиз жаңы мэр болуп келдиңиз. Ошо мэр болуп келгенде бир дагы мэр сүйлөбөгөндөй, бир дагы мэр айтпагандай убаданы берип келдиңиз. Мен журналисттер үчүн ачыкмын. Мен блогерлерди түз кабыл алам, маселе болсо түз келгиле деп, анын үстүндө мага дагы бир жакшы сөзүңүздү айтып кеткенсиз. Биз мэриядагы коррупцияны, тазалыктагы, ошол мусорный полигондогу, парковкадагы, бир топ шаардагы көйгөй жараткан маселелерди ачык айтып, коррупцияны ачып чыкканбыз. Бирок тилекке каршы турмушта андай болбой атат. Сиз келгенден кийин позиция сөзүңүз башка, ал эми иш аракеттериңиз ага карама каршы келип атат. Ага далил мына. Менин колумдагы папкада ушул мэриядагы парковкадагы коррупция жөнүндө турат. Бул жакта жоюлган парковканы сиз кайра жандандырып байкадыңыз да? Эми ушундай жагдайлар бир топ. Мен элдин убактысын алып сизди могу жерде убакытты алганды туура көрбөй атам. Эгерде мага макул эмесмин, мэрия таза, коррупция жок, биз таза жолдо баратабыз, биз эскилердин коррупциясын улантпай эле кетип баратабыз дей турган болсоңуз, мен ушунча элдин астында, коомчулуктун астында сизди түз эфирге чакырам. Ишенген специалисттериңиз менен каалаган аристерди алып келип, бизге түз эфирге дебатка чыгыңыз. Биз коррупцияны далилдеп беребиз. Эгерде далилдей албай аткан болсок, экинчи биз мэрия деп ооз ачпайбыз. Чоң рахмат. Коррупция боюнча көп прокарасы бар. Бирок кээинки биздин блогерлерибиздин максаты башкараак экен. Ошентип алар менен сүйлөшүш керек экен, алар менен иш маселеси болобу, кыйын бир маселеси болобу, ушундай менен иштеген балдар экен. Мен алардын жүзүнө эле айтып коеюн. Мен эч кимди мындай жалдырактагы, сураптагы мени жаспа же жас деп айтпайм. Алардын өзүнүн иши тандап алган жолу. Жол ушулдур, жолдон кыдырбосмошобор. Эми жанагы коррупция маселесинде абдан көп сөз кылып атат. Жана парковка деген ошо балага жооп берип коеюн. Ал балдардын дагы угуп алсын, ошо балдар эл дагы. Ал чын. Ошол жерде бизге азыр былтыркы жылдын анализин мен карап көрдүм. Ошо балдардын суроосунда чындык бар экенин билип, чындык бар экен. Ошол жерде 12 миллион сом бюджетке акча түшүш экен. Көбүнчөсү чөтөккө кетип калгандар көп. Мына биз азыр бул структураны түп тамырдан бери карап атабыз. Мен жаңы түзгөн жокмун, себеби бул мамлекеттин бюджеттин акчасы. Мына сиздердин айтып аткан маселелерди чечиш үчүн бюджеттен акча керек да. Бул сол чөтөккө кетип аткан акчалар. Биз азыр ушуну конкурс кылып атабыз. Ким көп акча бюджетке төгүп бере турган болсо, бир компания келди. Biz 40 milyon son tövbe verelim, 12 milyon. 3 есе 4 есе көп. Мына ушундайларды стандап атабыз. Бирөө может 50 миллион деп келеби. Төгүп берейин бюджетке деп атат. Биз муну түп тамырдан бери карап, ушул маселени чечебиз өзүбүз. Аны сиздер билесиздер. Мен буга терикпейм дагы, буга убактын да кетирбейм. Мен кыла турганым иш, жумуш. Ана сиздердин маселенин үстүндө иштешим керек. Блогерлер менен иштебей, сиздердин маселеңизди чечкенге алек болуш керек. Мен буга убактымды кетирбейм. Ал балдардын өзүнүн жолу, өздөрү иши, өздөрү жумушун кыла берсин. Эмил агай, бир эле суроо. Сиз коррупцияга каршысызбы агай? Иә. Эмил агай. Сага жооп берген мен. Жок, ушу коррупцияны көрсөтүп берсек,
Сиз ошого даярсызбы мына укканга? Бияқта неме туып атса. Не болуп атат? Отырбайсыз Не болуп міне. атат? Мен суроо берейин деп атканда келе жармашып алам. Бербедиңизби сиз? Бербедим. Мына коррупция менен күрөшөм, коррупциянын бетин ачам. Биз медианы, журналисттерди кабыл алганга даярбыз деп мэр мырза өзү айткан. Бирок азыр уккусу келбейт. Баягы мэр болуп келгендеги пресс-конференциясындагы сөздөрү таптакыр бири-бирине каршы келип атат. Мындайча айтканда, мыйзамсыз жагдайларды эч качан уккусу келбей калыптыр.